халифалыкта алгачкы мезгил. Азирети Абу Бакр халифа болгондо 6 айдай Мадинага жакын Сунх деген жерде жашады. Мадинага көбүнчө жөө, кээде улоосу менен келип кетчү. Намаз убактарында Мадинада болбой калса, ордуна Азирети Умар имамдыкка чыкчу. Күн сайын багымдат намазынан кийин базарга чыгып соода кылар эле. Короосунда бир канча кою да бар болчу. Кээ күндөрү аларды өзү кайтара турган. Мындан сырткары Сунухта жашаган кезинде жергиликтүү элдин малын саачу. Бул ишин халифа болгондон кийин да улантып жүрдү. Чынында мунун баарын үй бүлөсүнүн багыш үчүн аткарар эле. 6 айдан кийин Мадинага көчүп келип, толугу менен мамлекеттик иштерге башын сайды. Натыйжада мамлекеттик казынадан үй бүлөсүнүн кем карчына жеткидей кызмат акы бөлүндү. Азирети Айша радиаллаху анха: "Атам Абу Бакр менен Умар халифа болуп турган мезгилдер мурунку бактылуу доор сыяктуу өттү" деп айткан. Жашаган үйлөрү. Азирети Абу Бакр халифа болуп тандалган кезде Мадинадан 3 чакырымдан алысыраак же жарым сааттык аралыктагы Хазрач урусунун Харис уулдары жашаган Сунх конушунда жашачу. Бул Азирет Хариджа бин Зайдтин үйү эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтканын да ушул үйдө олтуруп уккан. Халифалыгынын алгачкы 6-7 айын ушул үйдө өттү. Алгачкы Байтул Мал мамлекеттик казына дал ушул үйдө түптөлдү. 6 айдан кийин Мадинага көчкөндө Байтул Малды да көчүрүп кетти. Азирети Сыддык кээде жөө, кээде атжан багымдат намазынан келип, куптан намазынан кийин үйүнө кетчү. Ал келбей калганда намазды Азирети Умар окутар эле. Өз үйү Меккенин Жумах уулдары коңушунда жайгашып, айтылуу Осмон мамлекетинин убагында Мухаммедия китепканасы катары кызмат кылган. 2 кабаттуу үй болчу. Кийинки жашаган үйү Набави мечитинин чыгыш тарабындагы аялдар кирчүү эшикке жакын болуп, Баки көчөсүндөгү Азирети Осмондун кичинекей үйүнүн маңдайында болчу. Азирети Абу Бакр мына ушул үйүндө дүйнөдөн кайткан. 3-үчү үйү мечиттин батыш тарабында, мечитке жабыштыра салынган. Бул үйдүн Набави мечитинде ачылган ар бир эшиги бар эле. Пайгамбарыбыз убагында Абу Бакрдын эшигинен башка мечитке кирген бардык эшиктерди жапкыла деп буйруган эшик мына ошол эшик эле. Азирети Умар мечитти кеңейткенде бул үйдүн ордун да мечитке кошкон. Бул 3-үчү үйдү Азирети Сыддык Азирети Хафсага 4000 дирхамга саткандыгы жана Азирети Осмондун убагында мечит кеңейтилгенде кененирээк үйгө алмашып, ал үйдүн орду мечитке берилгендиги тууралуу риваяттар бар. Айлык акысы. Азирети Абу Бакр халифа болгондон кийин бала бакырасын багуу үчүн базарга кийим-кечек сатууга баратканын көргөн Азирети Умар менен Азирети Абу Убайда бин Аль-Жаррах радиаллаху анхума ага халифалыктан мурунку муктаждыктарын эсептеп чыгып, ошого жараша айлык чигеришкен. Айлык акыны белгилеген Азирети Абу Убайда бин Аль-Жаррах: "Сага мухажирлерден ким болсо дагы бирөөсүнүн тамак ашын, кийим-кечесин белгилеймин. Сенин минген улооң да бар" деген. Ошентип, ислам тарыхында биринчи жолу мамлекет башчынын айлык акысы бериле баштаган. Мөөрү. Алгачкы халифа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу мөөрү бар шакек тагынып жүргөн. Бул мөөрдө "Алла кандай кудуреттүү" деген жазуу оюлуп жасалган болчу. Алгачкы халифанын убагында мамлекеттик түзүм, кеңешме тобу. Азирети Абу Бакрдын Ашараи Мубашшарадан тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалардан турган кеңешме тобу болгон. Азирети Умар Мадинанын казысы болуп, тергөө иштерин караган жана халифанын ордуна намаз окутчу. Азирети Али болсо казылык кылган. Азирети Абу Убайда мамлекеттик казынанын башында туруп, каржылык иштерин карачу. Азирети Осмон менен Азирети Зайд бин Сабит радиаллаху анхума катчылык иштерин көзөмөлдөчү. Азанчысы Азирети Садул Курас, жардамчысы азаттыкка чыгарган Рашид эле. Жакын туугандарын расмий кызматка жакындаткан жок. Халифа болгондон кийин аял кишини кызматчы кылып алган эмес. Шадид аттуу бир кызматчысы жана бир төөсү бар эле. Аймактар жана акимдер. Азирети Абу Бакрдын доорунда Араб жарым аралы толугу менен ислам мамлекетинин башкаруусуна өткөн. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу мамлекетти акимчиликтерге бөлүп башкарган. Акимдердин милдети Мадина шаарынын башкаруу формасына окшош эле. Аким намаз окутуп, сот иштерин карагандан сырткары ошол аймакты өнүктүрүү жаатында да жооптуу болгон. Абу Бакрдын доорунда төмөнкүндөй акимдер иш алып барышкан. Мекке акими Аттаб бин Асид аль-Амави, Таиф акими Осмон бин Абил Ас аль-Абди, Сана акими Мухажир бин Аби Умайя аль-Махзуми,
Hadramavut akimi Ziyad bin Labid al-Hazraji, Havlan akimi Yala bin Muna at-Tamimi, Yemen Zabit akimi Tüpkü tegi Yemendik Abu Musa al-Ashari, Yemen Canat akimi Muaz bin Jabal al-Hazraji, Yemendeki Najran hakimi Carir bin Abdullah al-Bacali, Curayş hakimi Abdullah bin Saur Abu Muslim al-Hulani, Tündük Arabistandağı Dumatul Candal hakimi İyad bin Ghanam al-Fihri. Şam hakimçiligi çoң болгондуктан bir kança borborlorgo bölüştürülüp Abu Ubayda bin Jarrah, Şurahbil, Yazid bin Muaviya жана Amr bin Astar ар кайсы аймактарга hakimdik жана кол башчылык милдеттерди аркалашкан. Булардын баарын Халид bin Валид көзөмөлдөп турган. Бахрейн hakimi түпкү теги ошол жерлик болгон Ала bin al-Hadrami, Yamama hakimi Salid bin Kays bin Amr al-Hazraji, Umman hakimi Huzayfa bin Mahsan al-Himari. Hakimdердин жоопкерчиликтери. Hazreti Abu Bakr ар кайсы аймактарга hakimдерди дайындап, аларга башкаруу, тергөө, имамдык кылуу, зекет топтоо укуктарын берген. Алардын ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайындагандарга тийген жок. Кокус алардан кимдир бирөөнү өтө маанилүү макамга көтөргүсү келсе, ыраазычылыгын алып, анан көтөрчү. Hazreti Abu Bakrдын убагындагы hakimдердин маанилүү жоопкерчиликтери төмөнкүлөр. Намазда имамдык кылуу. Намаз дини дагы, турмуштук дагы башкарууну жана социалдык маанилерди камтыгандыктан hakimдердин эң маанилүү иши болчу. Ошондуктан намазды өзгөчө жума намазын имам болуп окутушкан. Динди жайылтуу иштерин жүргүзүү. Ислам динин жайылтуу иштери да толугу менен hakimдердин мойнуна жүктөлгөн. Ошол эле кезде душмандар менен келишим түзүү сыяктуу башка укуктар да берилген. Ислам мамлекетинин карамагына өткөн аймактарды, шаарларды башкаруу, ал жерлерге тийиштүү кызматкерлерди дайындоо. Булардын ичинен Hazreti Abu Bakr дайындаган учурлар да болгон. Халифанын атынан бият алуу. Hakimдер Ямама, Меккеде, Таифте жана башка жерлерде Hazreti Abu Bakrдын атынан бият алышкан. Каржы иштерин көзөмөлдөө. Hakimдер өздөрү же алар бекиткен кишилер же түздөн түз Hazreti Abu Bakr дайындаган кызматкерлер байлардан чогулткан зекеттерди кембагалдарга таратышкан. Же болбосо кайыр диндерден топтолгон жизияларды, салыктарды жергиликтүү иштерге сарпташкан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям убагында түзүлгөн келишимдерди жаңылоо. Najrandын hakimi Najran христиандарынын талабына жараша пайгамбарыбыз менен Najran элинин ортосундагы келишимди жаңылаган. Чегералардан белгилениши шаарлардын коопсуздугун камсыздоо. Кол алдындагы элге дин үйрөтүү жана исламдын таралышына кам көрүү. Hazreti Abu Bakr hakimдерди дайындоо маселесинде көптөгөн сахабалар менен кеңешкен. Hazreti Umar, Hazreti Ali анын эң алдында турган кеңешчилери болгон. Мусулмандардын айлык акылары. Hazreti Abu Bakr халифалыктын алгачкы жылында кызматчы, кул, күң, аял эркек дебей баарына 10 дирхамдык айлык берип турган. Экинчи жылы айлыктарын 20 дирхамга көбөйткөн. Hazreti Umar халифа болгондо муну өзгөртүп, сахабалардын даражаларын негиз алып, ошого жараша айлык акы бере баштаган. Убагындагы жеңиштер. Hazreti Abu Bakrдын доорунда ислам тарыхындагы эң чоң, эң кенен, эң тез, эң таасирлүү жана эң маанилүү жүрүштөр башталган. Мындай жүрүштөр жоопкерчилик сезимине, өзгөчө ак менен караны так ажыратуу жөндөмүнө Hazreti Умардын халифалыгы убагында бийик сереге жеткен. Hazreti Осмон жана Амавийлер доорунда Хижрия 41, 132, 661, 750 жылдары өтө тездик менен улантылган. Сыддыктардын көсөмү Hazreti Abu Bakrдын убагында Сасани мамлекети менен Византия императорлугу эң күчтүү мамлекеттерден эле. Hazreti Abu Bakr ушул эки чоң держава менен согушкан. Ал Hazreti Халид bin Валид менен Hazreti Iyad bin Ghanam радиаллаху анхума жетектеген эки чоң кошуунду Сасанилерге каршы жөнөткөн. Жана бул согуш мусулмандардын жеңиши менен аяктаган. Hazreti Халид bin Валид, Hazreti Yazid bin Abu Sufyan, Hazreti Ubayda bin al-Jarrah жана Hazreti Şurahbil bin Hasaналар радиаллаху анхум башында турган кошундар Византия императорлугуна каршы аттанып, Ярмуктагы каттуу кагылышууда Алланын жардамы менен мусулмандар жеңишке жетишкен. Бул Hazreti Abu Bakr дүйнөдөн кайтып, анын ордуна Hazreti Умар халифа болуп калган учур болчу. Белгилүү аскер башчылары: Hazreti Халид bin Валид, Hazreti Ала bin Хадрама, Hazreti Мусанна bin Хариса.
Бул улуу аскер башчылар тууралуу кеңири маалыматты Сахабалар баяны китебинен аласыз деген тилектебиз. Абу Бакрдын доорундагы маанилүү окуялар. Азирети Усама кошууну. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болоорго жакын Византияга каршы аттана турган кошуун даярдап, Мадинадан 7 чакырым алыстыкта турган Бак Шактуу суусу Мол Жүрф деген жерге жайгаштырган. Башында 18 жашар Усама бин Зайд турган. Бул кошуун мына казатка аттанам деп турган болчу. Жоокерлердин катарында Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Саад бин Абу Ваккас, Азирети Абу Убайда бин Жаррах, Азирети Саид бин Заид радиаллаху анхум сыяктуу бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалар да бар эле. Бирок Алла элчисинин дүйнө салышы менен жоокерлердин жүрүшү токтотулду. Анан калса Мадинада динден жүз буруп кеткен диназарлар пайда боло баштаган. Натыйжада бир топ сахаба бул кошуунду Мадинанын коопсуздугу үчүн керек деп эсептеп, аны жолго аттандырбай турууну ойлошкон. Анткени менен сыддыктардын баатыры Азирети Абу Бакр буга карама каршы чыкты. Аллага ант болсун, деди ал. Мен пайгамбарыбыз өзү байлаган тууну чече албайм. Мейли көк бетин бербей жырткыч куштар каптаса да, жапайы иттер момундардын энелерин шейшебин чайнап кетип, Мадинада коколой башым менен жалгыз калсам дагы Усаманын кошуунун сапарга жөнөтөм. Ал тургай халифа пайгамбарыбыз өзү камдаган кошуунду аттандыруу же аттандырбоо маселесин кеңешме тобуна салып да кереги жок, деди. Аңгыча болбой бир канча киши Азирети Усама бин Зайдти кол башчылыктан тотуп, ордуна жашы улуураак, тажрыйбалуу бирөөнү дайындоону сунуштады. Азирети Умар ушул сунуш менен барганда, туруктуулуктун өрнөгү Азирети Абу Бакр: "О Умар, пайгамбарыбыз дайындаган кишини кантип бошоткуңар келип жатат?" деп катуу каршы чыккан. Ошентип ары парасаттуу, ары кайраттуу, чечкиндүүлүгүндө теңдеши жок. Азирети Абу Бакр Хижрия 11-жылы Рабиул Аввал айынын 1-inde 632-жылы 26-июнда кошуунда жортуулга аттандырып, өзү кыйлага чейин жөө узатып барат. Алкынган тулпар минген Азирети Усама бин Зайд жанында бараткан Абу Бакрдан уялып: "О пайгамбардын халифасы, сен жөө баратканда менин атка минип алганым болбос, же сен дагы ат минип ал, же болбосо мен да жөө жүрөйүн" дейт. Анда Азирети Абу Бакр: "Аллага ант болсун, сен да аттан түшпө, мен да атка минбейин. Же мен Алла жолунда бир канча жол басып, буттарымды чаң кылсам болбойбу? Алла жолунда жортуулга чыккан кишинин ар бир таштаган кадамы үчүн Алла Таала 700 сооп жазып, 700 даража берет жана 700 күнөөсүн кечирет" деп жооп кайтарат. Андан кийин ал: "Бир гана өтүнүчүм бар. Умар бин Хаттабты мага жардамчы катары калтырсаң, өтө ыраазы болмокмун" деп суранат. Азирети Усама Азирети Абу Бакрдын бул сунушун дароо кабыл алып, Азирети Умарга калууга уруксаат берет. Дин безерлерге каршы күрөштөр. Азирети Абу Бакрдын халифалык доору башталышы менен кээ бир араб уруулары намаз окуйбуз, бирок зекет бербейбиз деп динден баш тартышты. Мындайлардын айрымдары пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүүсүндө эле, айрымдары дүйнөдөн кайткандан кийин жанына бир канча киши топтоп алып, өздөрүнүн да пайгамбар болгонун айтып чыгышкан. Мекке менен Мадинадан башка жерлерде жума намазы окула турган жай калган эмес. Анткени менен Курайш менен Сакиф уруусу ислам дининен баш тарткан жок. Анткени Курайш уруусуна Азирети Сухайл бин Амир, Сакиф уруусуна болсо Таиф шаарынын акими Азирети Осмон бин Абил Ас түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турду. Бул эки кутман сахаба бири-биринен кабары болбой туруп бирдей сөздөрдү айтышчу. "Эй Курайштар, эй Сакиф уулдары, силер эң акырында мусулман болдуңар, эми эң биринчилерден болуп динден баш тартпагыла" дечү алар. Азирети Умар бул тууралуу мындай эскерет: "Пайгамбарыбыз көз жумгандан кийин арабтардын арасында динден баш тарткандар пайда болду. Алар биз намаз окуйбуз, орозо кармайбыз, бирок зекет бербейбиз" деп чыгышты. Натыйжада мен Абу Бакрга барып: "О пайгамбардын халифасы, эл менен жакшы мамиледе бол, аларга аяр мамиле жаса, анткени алар жапайы жаныбарлардай" дедим. Ошондо Абу Бакр сакалымдан кармап туруп: "О Хаттабтын уулу, мен сенден жардам күтүп жатсам, сен кайра менин ыкласымды жоготосуң да? Же эмне, жахилиядагы катуу мүнөзүң жоголуп, мусулман болгондон кийин коркок болуп кеттиңби? Аларга кантип аяр мамиле жасайын? Мен эмне, ыр окуп беришим керекпи? Же бакшы болуп берейинби? Же каралдым жок? Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтүп кетти, вахий токтоду. Аллага касам ичип айтам, эгер менден бир төөнүн жүнүн аяса да, колума кылыч алып, күчүмдүн жетишинче күрөшөм." Алгачкы аракет.
Hazreti Abu Bakr Hicriye 11 жылы Jamadil Avval ayında 632 жылы июль-август ayları Hazreti Muhammad bin Maslamаны радиаллаху анхума Madinaga өзүнүн ордуна өкүл кылып дайындап коюп, ансарлар менен мухажирлерден турган 100 кишилик кошуу менен Зулкасса деген жерди карай жолго чыккан. Жүрүштүн туусун Hazreti Халид бин Валидке карматкан болчу. Hazreti Abu Bakrдын өзү баш болуп казатка чыгуусунун негизги себеби да ушул зекет маселесине тиешелүү эле. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зекет топтоо милдетин берген Hazreti Науфал бин Муавия өз уруусу Фаразанын зекетин жыйнап Мадинага келатканда Хариджа бин Хисн аль-Фазари токтотуп алып, чогулган зекетти тартып алып, кайра Фараза уруусуна таратып жиберет. Натыйжада Hazreti Науфал Hazreti Усаманын кошуунун кайтканга чейин эле Мадинага келип, болгон окуяны Hazreti Абу Бакрга билдирет. Ошентип Хариджа бин Хисн менен Манзур бин Забан башында турган Гатафан уруусу мусулмандарга каршы чыкты. Hazreti Абу Бакр өзү жетектеген кошуун оболу душманга чабуул жасап, кайра бадалдуу жерге чегинүүгө аргасыз болгон. Андан кийин душманга кайра кол салып, артынан кууп жөнөгөн. Зулкассада Hazreti Умар менен Hazreti Али радиаллаху анхума согушка катышууга аракет кылган Hazreti Абу Бакрды Мадинага кайтарууга аракет кылат. Ошол кезде мусулмандардын баары аталган жерге топтолушкан. Бадир казатына катышкан мухажирлер менен ансарлар да келишкен болчу. Мадинада пайгамбарыбыздын сахабаларынан эч ким калган эмес. Hazreti Умар Hazreti Абу Бакрга кайрылып: "О пайгамбардын халифасы, мусулмандарга таяныч, колдоо болуш үчүн артка кайт. Сен көз жумсаң, элдин баары динден жүз буруп кетет, жалган таралып, акыйкат көмүскөдө калат" дейт. Hazreti Али болсо: "Сага Ухуд күнү пайгамбарыбыз айткан нерселерди айтайын. Кылычыңды кынына салып, Мадинага кайт. Кайтуулугуң менен бизди кейишке салба. Аллага касам болсун, сага бир нерсе болсо, ислам эч качан кайра иретке келбейт" дейт. Согушка өзү да катышууга аракет кылган Hazreti Абу Бакр мусулмандардан динден баш тарткан топтордун кайсынысынан баштайлы деп сурайт. Мусулмандар ага ар кандай жоопторду беришет. Ошондо Hazreti Абу Бакр: "Алла менен китепти жалганга чыгарган Тулайхага карай кеттик" деп буйруйт. Мусулмандар Hazreti Абу Бакрдын согушка катышуусу катуу каршылык көрсөтүп, Мадинага кайтуусун айтып көрүшөт. Ошентип халифа согушка катышуудан баш тартып, кошуундун башына башка бирөөнү дайындамак болот. Алгач жанына Hazreti Умардын бир тууганы Hazreti Заид бин Хаттабты чакырат. Бирок Hazreti Заид: "О пайгамбардын халифасы, мен пайгамбарыбыз менен чогуу жүргөндө шейит болууну самачымын. Бирок ага жетпедим. Эми ушул жолу шейит болгонго күрөшкүм келип турат. Аскер башчысы алыста туруп башкаруусу керек" деп бул милдетти кабыл албайт. Hazreti Абу Бакр андан кийин Абу Хузайфа бин Утбаны чакырып, аскер башчы болуусун айтат. Hazreti Абу Хузайфа дагы Hazreti Заид айткан сөздөрдү айтат. Башчылыкты кабыл албайт. Андан кийин Hazreti Хузайфанын кызматчысы Hazreti Салимди чакырат. Ал дагы бул милдеттен баш тартат. Акырында халифа Hazreti Халид бин Валидти чакырып, аны мусулмандардын башына аскер башчы кылып дайындайт. Халифа чогулган мусулмандарга карап туруп: "Мен силер менен жолукканга чейин башчыңар Халид бин Валид болот. Кана эмесе жолго чыккыла. Эгер эртеден баштап силерге жолукчу болсом, анда башчылык кайра мага өтөт. Болбосо башчыңар Халид бойдон калат. Ага кулак салып баш ийгиле" дейт. Hazreti Халид кошундун башына өтүп жүрүшкө аттанат. Hazreti Абу Бакр болсо Hazreti Умар, Hazreti Али, Hazreti Талха, Hazreti Зубайр, Hazreti Абдуррахман бин Ауф, Hazreti Саад бин Абу Ваккас жана башка бир канча Бадир баатырларынан турган мухажир жана ансар сахабалар менен бирге Мадинага кайтат. 11 кошуун. Hazreti Абу Бакр динден баш тарткандарды токтотуу үчүн 11 кошуунду жортуулга чыгарган. Бахрейнге Hazreti Ала бин Хадрами, Умманга Hazreti Хузайфа бин Михсан аль-Химари жана Hazreti Арфажа аль-Барики, Йемен Hazreti Мухажир бин Абу Умайя, Кудага Hazreti Амр бин Ас, Шам тарапка Hazreti Саид бин Ас, Хавазин жана Бани Сулайм Hazreti Турайфа бин Хаджих, Тихаматул Йеменге Hazreti Суайд бин Мукарринди жөнөткөн. Өтө чечкиндүү аракеттердин натыйжасында динден баш тарткандар толугу менен токтотулуп, жалгыз Аллага болгон ишеним Hazreti Абу Бакрдын чечкиндүүлүгү менен кайрадан бекемделген. Hazreti Умардын бул тууралуу
Мен ошол мезгилде Азирети Абу Бакырдан менден да катуу чечкиндүү экенин билдим. Ал халифа болуп турганда элди ислам адебине ушунчалык көндүргөн дейсиң, кийин мен халифа болгонумда башкарууда эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбодум деп ыраазы болуп кеп кылган. Башаламан мезгилдеги даанышмандыгы. Азирети Абу Бакырдын халифалыгы кыска болгонуна карабай 2 жыл 3 ай 10 күн ислам дининин жалпы азамзатка жайылышына эбегейсиз зор салым кошкон. Арине, анын халифалык мезгилинде аткарылган кызматты өтө көп жылдар ичинде жүзөгө ашырууга мүмкүн эле. Ал түшүнүгү терең, даанышман адам болчу. Анын доорунда мусулман болдум дегени менен ыйман, акыйкатын жүрөгүнө сиңире албаган кишилер көп болду. Алла Таала алар тууралуу араб көчмөндөрү айтышты: "Биз ыйман келтирдик, силер ыйман келтиргениңер жок. Андан көрө биз Алланын эркине баш ийдик" дегиле. Бирок азырынча силердин жүрөгүңөргө ыйман толук кире элек деп айткан. Эгер силер Аллага жана анын элчисине моюн сунсаңар, ал силердин соопторуңарды эч кемитпейт. Чындыгында Алла кечиримдүү, боорукер деген. Эки жүздүүлүк пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам убагында эле бар болчу. Мына ошол сыртынан гана мусулман көрүнгөн пенделер баш аламандык чыгарууга баш койду. Алардын катарында кат сабаты жоюлбаган көчмөн арабтар турчу. Куран аяттарында Алла Таала алардын ыңгайлуу учур болору менен динден баш тартышаарын пайгамбарына ачык айкын билдирген. Акыйкатта пайгамбарыбыз тирүү кезде эле динден баш тартуунун айрым белгилери байкала баштаган. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде минбарга чыгып мындай деген болчу: "Мен кадыр түнү бир түш көрүп, ал түшүмдү унутуп калган элем. Ошол түшүмдө колума 2 алтын билерик тагылганын көрүп, аларды жактырбадым. Аларды үйлөгөнүмдө экөө тең учуп жок болду. Мен бул 2 билерикти Йеменден жана Ямамадан чыккан ушул 2 жалганчы Мусайлама менен Асват болсо керек деп жорудум. Бир эле мезгилде Йеменде Асват ал-Ансы, Ямамада Мусайламатул Каззаб жана Наджид айланасында Тулайхатул Асад пайгамбар болушканын айткан. Бирок анысын жалпыга жарыя кыла алышкан эмес. Кийин пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кайтканын угушкан соң дароо өздөрүнүн пайгамбар экенин ачык айтып чыгышты. Маселе ушуну менен эле чектелип калган жок. Ушуга улай көчмөн арабтардын арасында көптөгөн 200 кишилер чыга баштады. Алар кайра эле жахилия доорундагы түшүнүктөрүн карманып, ошол жашоосуна кайтарып айтып чыгышкан. Мына ошол динден баш тарткан уруулар Азирети Абу Бакыр халифалык макамга отурары менен элчилерин жөнөтүп, өзүлөрүн зекеттен бошотуп коюуну билдиришкен. Алардын ою боюнча халифа бул талапка макул болмок. Себеби материалдык байлыкка маани бербеген мусулмандар үчүн зекет диндин кичинекей эле бөлүгү да деп ойлошкон. Азирети анткени менен бул маселе мынчалык жеңил баалай турган маселелерден эмес болчу. Алла Таала зекет тууралуу ачык айкын буйрук берип аткан соң, ислам мамлекети кантип ага кош көңүл карасын? Аны жеңил баалап, кайдыгер кароо исламдын бүтүндүк принциптерин аттап өтүү дегенге барабар болмок. Ислам так ушул буйруктары, тыюулары менен бир бүтүн болуп турат эмеспи? Анын каалаган бөлүгүн карманып, каалабаган бөлүгүн таштап коюу таптакыр динсиздикке жатмак. Мындан сырткары, козголоңчулар халифанын учурундагы аскерин аз сынтып, өздөрүн андан да канча күчтүүбүз деп ойлошкон. Натыйжада Азирети Абу Бакыр аларга оңой эле баш ийет деп күтүшкөн болчу. Бирок арадан көп өтпөй алардын тилеги таш капты. Анткени Азирети Абу Бакыр мусулманчылыктын тырмактай да бөлүгүн жеңил санабай, турганчалык ыйманы бекем киши болгон. Исламдын бүтүндүгү үчүн бүткүл өмүрүн да аямак эмес. Натыйжада ал эч ойлобой туруп бузукларга каршы жүрүшкө чыгарын жар салды. Анткени менен исламдан баш тартуу аракети өтө тездик менен туш тарапка жайылып баратты. Бир гана Мадина, Мекке, Таиф жана Бахрейн шаарлары бул ызычуудан оолак турду. Бир эсептен козголоңчулар Азирети Усама бин Зайд баштаган аскердик топтун Византия империясына жортуулга чыгышкандан кооптонуп турушкан. Себеби алардын ою боюнча мусулмандар мынчалык кубаттуу болсо Византияга каршы аттанмак эмес. Ошону менен алар жортуулдун натыйжасын күтө баштады. Анткени бул кармашта мусулмандар жеңишке жетсе, анда аларга каршы туруу мүмкүн эмес экенин билишмек. А жеңилип калышса, анда аларга каршы чыгууга болот деген чечимге келишмек. Мадинанын батышындагы Ритта менен Нифак
аламатынан басаңдап турушуна дал ушул жортуул себеп болду. Негизинен динден баш тарткандар эки топко бөлүнгөн. Биринчиси Мусайламатул Каззаб, Тулайха жана Асват сыяктуу жалганчы пайгамбарлардын артынан ээрчип, аларга ишенгендер. Экинчиси Алла Таалага ыйман келтирип, пайгамбарыбызга ынанып, намаз окушканына карабай зекет берүүдөн баш тарткандар. Бул тууралуу Азирети Абу Бакыр Аллага ант, пайгамбарыбыздын мезгилинде мамлекетке берип келген нерселерин бүгүн берүүдөн баш тарта турган болушса, бир төөнүн тезгини болсо да алууга аракет кылам. Аллага касам болсун, намаз менен зекетти бири-биринен бөлүп карагандар менен кармашууга чейин барам. Зекет мал мүлктүн акысы. Ортодо чыркыраган чындык турат. Вахий токтоду, дин болсо баралына жетти. Мен тирүү турганда кантип дин сокку жеп жабыркасын? Пайгамбарыбыз ким болсо да бул диндин акысын берүү менен миңден кутулат, менден кутулат деп айтканы бар. Бул диндин акысы намаз окуу жана зекет берүү деп чыркыраган. Акыйкат үчүн аттанган мусулман жоокерлерди Азирети Абу Бакыр өзү да кошулуп чыккан. Ошондо айрым сахабалар: "О Алланын элчисинин халифасы, токто, өзүңдү тобокел кылып, өмүрүңдү коркунучка салба. Эгер сага бир нерсе болсо, мусулмандардын ыркы кетип, биримдиги бузулат. Сенин макамыңдын душман көзүндө өтө чоң салмагы бар. Ошондуктан ордуңа башка бирөөнү жибер" деп кайрылышат. Араб жарым аралынын ар кайсы аймактарындагы эки жүздүү кара мүртөс адамдарга каршы Азирет Абу Бакыр 11 аскердик топ даярдаган. Бул аскердик топтордун аскер башчылары жана багыттары төмөнкүдөй эле. Халид бин Валид алгач пайгамбарлыгын жарыя кылган Тулайха бин Хумайлид Ал-Асадини көздөй аттанган. Бул буйрукту орундаткан соң ал Баттах аймагындагы Малик бин Нувайра Ал-Ярбию Ат-Тамимиге бет алган. Икрима бин Аби Жахл пайгамбарлыгын жарыя кылган Ханифа уулдарынын уруу башчысы Ямамалык Мусайламатул Каззаб менен кармашууга жөнөтүлгөн. Шурахбил бин Хасана Ямамадагы Икрима башчылык кылган аскердик топко кошумча кол катары жөнөтүлгөн. Мухажир бин Аби Умайя Йеменде өзүм пайгамбармын деп чыккан жалганчы Асват Ал-Ансинин жактоочуларына каршы жөнөтүлгөн. Амр бин Ас түндүктөгү Куза уруусуна каршы жөнөтүлгөн. Халид бин Саид бин Ал-Ас Шамдын чыгыш аймагына жөнөтүлгөн. Хузайфа бин Мухсин Даба калкына каршы багытталган. Арфажа бин Харсама оболу Махрага, андан кийин Хузайфага кошулуусу буйрулган. Тарифа бин Хаджис Бани Сулайм менен алардын тилектеш болгон Хавазин уруусуна каршы багыт алган. Суайд бин Мукаррин Йемендин Тихама аймагындагы козголоңчуларды тынчтандыруу үчүн жөнөтүлгөн. Ал-Ала бин Ал-Хадрами Бахрейн тарапка багыт алган. Азирети Абу Бакыр исламды бөлүнбөй турган бүтүндүк катары караган. Анткени парыздар бири-биринин айырмаланбайт дечү. Зекет экономикалык маселе болгону менен исламдын негизги шарттарынан болуп саналат. Ошол эле кезде зекет бул ибадат, Аллага кулчулуктун белгиси. Исламдын бир бөлүгүн аткарып, калган бөлүгүн көз жаздымда калтыруу мүмкүн эмес. Ошентип тез арада мусулман коомундагы зыяндуу көрүнүштөргө бөгөт коюлуп, козголоңдор токтоп, зекет кайрадан топтолуп таратыла баштады. Азирети Абу Бакырдын чечкиндүүлүгү менен Бахрейн, Умман, Йемен, Мухра көтөрүлүштөрү басылды. Өлкө ичинде ушундай тополоң жүрүп жаткан кезде мусулман кошууну өлкө сыртына эки чоң императордун, атап айтканда алгач Ирактын, андан кийин Византиянын аскерлери менен бетме-бет келишкен. Бул кармаштардын натыйжасында Хира, Ажнадин, Анбар жана Ирак аймактары ислам мамлекетине каратылган. Ошону менен бирге Сириянын да маанилүү борборлору колго алынган. Азирети Абу Бакыр ислам кошунуна кайрылып, аял затка, бала бакырага жана кары картаңдарга тийбегиле, мөмөлүү дарактарды кыйбагыла, кооз жерлерди талкалабагыла жана душмандан эч тайманбагыла деген терезин айткан. Чындыгында мусулман жоокерлер кармагына өткөн жерлерде эч кимге зулумдук кылган эмес. Душманын адилеттүүлүк менен жеңген. Ислам мамлекетинин катары кошулган элдер тынчтыкта, бейпилдикте гана жашаган.
исламга өгүттөө белгилүү бир аймакка, белгилүү бир улутка тиешелүү эмес эле. Арийне жер бетиндеги баардык аймак бул үгүттүн аймагы болууга тийиш эмеспи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө салган соң динди жайылтуу иши иртидат, динден баш тартуу кыймылынан улам кыска убакытка аксай түштү. Бирок бул окуялар токтогондон кийин үгүттөө иши кайрадан жанданды. Ал кездерде отко суюнган перстер диндин жайылышына каршы турушкан. Алар ислам душмандарын, динден баш тарткандары ачык да, тымызын да колдоп жатышты. Византиялыктар болсо ислам үгүтүнө каршы кармашууга даярданып, христиандашкан араб урууларын мусулмандарга каршы тукура баштады. Ушундан улам мусулман кошууну Алла Тааланын акыйкат динин жайуу үчүн жортууга чыгууга мажбур болду. Азирет Абу Бакырдын доорунда мусулмандар Иран жана Шам аймактарында өтө чоң жеңиштерди жүзөгө ашырган.